Кийин шейиттерге салам айтса, шейиттер ага кыямат күнүнө чейин истигфар кылат дейт. Аллаху акбар. Биз Мединада Ухуд шейиттерин зиярат кылганга барып, ошол жерге салам айтабыз да. Мадина шаарында Ухуд шейиттери деп 70 сахаба ошо жерде шейит болгон. 66-сы ансарлыктар, 4-өө мухажир, меккеликтер. 70. Ошолордун арасынан Саййиду Шухада, шейиттердин мырзасы, Саййиди Хамза разияллаху анху пайгамбарыбыздын абасы. Ибни Аби Талиб. Хазрет Али разияллаху анхунун агасы болуп, пайгамбарыбыздын абасы. Аталар билип турган да. Ошону пайгамбарыбыз Саййиду Шухада деген шейиттердин төрөсү, мырзасы. Ибни Умар разияллаху анху риваят келет, кийин шейиттерге салам айтса, шейиттер ага кыямат күнүнө чейин истигфар кылат дейт. Качанга чейин? Кыямат күнүнө чейин истигфар кылат. Истигфар кандай? Я Аллах, ушу мага салам айткан кишинин күнөөсүн кечир дейт экен да. Мага салам айткан кишинин күнөөсүн кечир дейт.